Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC кыргыз кызматы, студияда Акчолпон Койчиева, дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Европада коронавирустун экинчи толкуну каптап жаткандыктан илдетти ооздуктоо максатында көптөгөн өлкөлөр коменданттык саат киргизип жатат. Францияга таандык деңизде мигранттарды ташыган кеме чөгүп кетип, куткаруу иштери уланууда. Кырсыкта 4 киши каза болду, алардын 2-сү жаш балдар. Ошондой эле Американын жээгинде тайызда камалып калган дельфиндерди куткаруу тууралуу баяндайбыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда, Европада коронавирустан кайтыш болгондордун саны өткөн аптадагыга салыштырмалуу дээрлик 40%га өскөн. Италияда жаңы коронавирус чектөөлөрүнө нааразы болгондор полиция менен кагылышты. Францияда болсо жакында өлкө боюнча кайрадан карантин киргизилиши мүмкүн. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров коронавирус жукканы аныкталган бир киши менен жолуккандан кийин учурда карантинде жатат. Азыркы маалда Орусияда вирусту жуктургандардын саны бир күндө 16 миңден ашты. Өкмөт кечинде ресторандарды ачууга тыюу салууда. Жана коомдук жайларда бет кап кийип жүрүү зарыл. Ошондой эле чаралар учурда Чехияда да кабыл алынып жатат. Өлкөдө вирусту жуктургандардын саны кескин өсүп жаткандыктан, шаршемби күндөн баштап кечинде коменданттык саат киргизиле баштайт. Литвада ковид учурлары тездик менен өсүп жатат. Бейтапканалар толуп калышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Күн сайын бейтаптардын саны өсүп жатат. Абал оор. Анткени адатта максималдуу түрдө керебеттердин 70% толушу керек болсо, учурда ал чектен ашып, керебеттердин 80% бош эмес. Венгрияда 24 сааттын ичинде 2000ден ашуун жаңы учур катталды. Карантин эрежелерин бузгандарга айып пулдун суммасы өсүп жатат. Швейцарияда коронавирустун тарашын ооздуктоо максатында өкмөт шаршемби күнү өлкө боюнча чектөөлөрдү киргизет деп күтүлүүдө. Брюссельде полиция жаңы коменданттык саат киргизип жаткан чак. Евробиримдиктин комиссиясы жайгашкан жерде блоктун тестирлөө стратегиясын кантип жакшыраак координациялоо, вирусту жуктургандарды аныктоо жана карантин чараларын киргизүү тууралуу сунуштар болот деп күтүлүүдө. Францияда кайрадан карантин чектөөлөрү жарыяланат деген кептер айтылууда. Биз бир нече аптага созулган чектөөлөрдү киргизет окшойбуз. Өкмөт мектептерди, коомдук кызматтарды, бейтапканаларды коргоого жана бизнестерди сактап калууга аракет жасап жатат. Ал арада Италияда жаңы чектөөлөр кабыл алгандыктан түнү да демонстрациялар уланды. Бүгүн эртең менен Ла-Манш кысыгында Дюнкерк шаарынын тушунда мигранттарды ташып бараткан кеме чөгүп кетип, куткаруу иштери азырдагы улантылып жатат. Каза болгон 4 кишинин арасында 5 жана 8 жаштагы балдар бар. Бул 4 адамдын өлүмүн Британ жана Француз өкмөтү коңгуроо катары кабыл алып, баш пайнек берүү иштерин жеңилдетиши керек деп билдирди жергиликтүү кайрымдуулук уюму. Окуя болгон жерде кече күнү бир жакта өтүп баратып кызыл сигнал жөнөткөн. 20дан ашуун мигрантты ташып бараткан кеме бийик толкундорго кабылып аңтарылып калган. 14 адам куткарылды. Бир киши, бир аял жана 2 жаш бала каза болду. Алар ирандыктар болушу мүмкүн деп болжонууда. Дагы бир кишини тек учак менен издеп жатып табышты. Дагы курмандыктар болушу мүмкүн деп айтылууда. Мен түшүнгөн боюнча алар жээктен 3-4 чакырым алыста болчу. Алар бараткан кайык күндүз балык улоого чыгарылган кайыктардын бири. Ал кантип аңтарылып калганын түшүнбөй жатам. Жыл башынан бери Ла-Манш кысыгында 8,5 миң мигрант куткарылды. Кеминде 2 киши каза тапты. Бул соңку окуя чоң кырсык. Бирок жакшыраак жашоону үмүт кылып, жолдун опурталдуусуна карабай көп акча төлөп өтүп келип жаткан качкындарды токтотуу мүмкүн болбой жатат. Бул өтө чоң көйгөй жана аны чечүү жеңил эмес. Деңизди өтүү өтө опурталдуу. Бир катар иштерди жүргүзүп жатабыз. Ошондой эле бул жол аркылуу мигранттардын келишин токтотууда Француз өкмөтү менен да бирге иштеп жатабыз.
Мигранттар менен иштеген кайрымдуулук уюмдар Франция жана Британ өкмөттөрүн тез арада чара көрүүгө чакырууда. Биз адамдардын мындай жол аркылуу өтүп келүү чечимин кабыл алуусун токтотушубуз керек. Башка жолдор болсо, адамдар албетте коопсуз жолду тандайт. Мисалы, ошол башпаанек сурагандардын өтүнүчү Францияда каралган болсо, алардын кайык менен Англияга өтүп келүү кажети жок болмок. Бул кайрымдуулук уюмдар Ла-Манш каналы жаш балдардын көрүстөнүнө айланбашы керек деп коңгуроо кагууда. АКШдагы президенттик шайлоого бир жума калды. Ал эми 70 миллиондон ашуун америкалыктар эртелей эле добушун берип рекорд коюшту. Бул апта бою кабарчыбыз Клайв Майри добуш берүүчүлөрдү эң көп кабатыр кылган маселелерге сереп салат. Бүгүн ал Дональд Трамптын Мексика менен чек араны бойлой бийик дубал курам деген атактуу убадасы жана миграция маселесине токтолду. Американын идеологиясы асман менен чектелген жок. Ал эми жер бетинде америкалык болууну кантип коргоо керек? Өздөрү жер которуп барган иммигранттардан турган Америка добушун берүүдө жана иммиграция кызуу талкууга алынган негизги маселелердин бирине айланды. Дубал тургузулгандыктан Аризона пайда көрдү. Кандай мыкты дубал. Бул Трамптын белгилүү идеясы. Бул болсо көк асман жана ковбойлор Американын иконографиясы катары таанымал. Билл Макдональдтын Аризонадагы ранчосу Мексика менен чек арадан болгону бир нече километрраак. Бул жерде баңгизат ташуу жана мыйзамсыз чек арадан өтүү чоң көйгөй. Ал эми республикачыл Билл Макдональд чек ара дубалын курууга сарпталган миллиарддаган доллар акча коромжу болду деген пикирде. Адамдар дубал курулду, болду, көйгөй чечилди деп ойлошот. Алар ичак эле ал дубалды деле тешип өтө баштаган. Технологиянын жардамы менен курдуңбу, анда сапатын жакшыраак кылыш керек болчу. Мунун бардыгы тек гана саясат. Ал дубал курулат деген убадасын аткарууну гана көздөп жатат. Бирок чек аралар бекем сакталышы керек. Биз дубалдын тегерегинде баңгизат саткан топторду көрдүк. Алар өздөрүнүн кызматкерлерин жөнөтүүгө күзөтчүсүз калган аймактарды издеп жүрүшүптүр. Алар ары көздөй кетишти. Кече күнү мен алардын артынан барып көрдүм. Тим Фойли баңгизат ташыган адамдарды көп көрөт. Рюкзактарына баңгизаттарды шыкап алган кишилер көп. Ал түштүк Аризонада ыктыярчылардан турган куралчан чакан топту башкарат. Алар күнүгө чек араны көзөмөлдөйт. Бул дубал Американы мурдагыдай улуу кылып жатабы? Коопсуз кылып жатат. Тимге Дональд Трамп патриоттук сезимин ойготкон адамдардын бири. Ал Сан-Францискодогу жашоосун таштап, Аризонага көчүп келген. Эмне үчүн буга ушунча берилип алдыңыз? Учурда сиздин ачууңузга эмне тийип жатат? Чынында абал кандай экенин медиа же өкмөт айтпай койду. Мен аларга ишенбей калдым. Чындык деген эмне? Чек ара өтмөктөрүндө ыктыярчылар иштеп жүрөт. Алар Мексикадан өтүп келген адамдарга тамак жана суу берген кайрымдуулук уюмдун кызматкерлери. Чек араны өтүп келген адамдар адатта өз өлкөсүндө өкмөттүн каарынан качып келип башпаанек сурашат же жакшыраак турмуш издеп келген үй бүлөлөр болушат. Бул жерде өткөн жылы 181 кишинин сөөгү табылды. Кичинекей балдарды, жаштарды көрөсүң. Үй бүлөлөр бар, жакындарын издеп жардам сурагандар көп. Бул өтө өкүнүчтүү. Дональд Трамптын дубалы баарыбыз үчүн сабак болду. Биз ар бирибиз өзүбүздүн баалуулуктарыбызды башкаларга таңуулабайбыз. Америкалыктар бул жолу өздөрүнүн ким экендигин көрсөтүү үчүн добуш берүүдө. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы эл аралык жаңылыктарды улантабыз. Америкадагы президенттик шайлоодо 70 миллиондон ашуун шайлоочу эртелей добуш берди. Почта аркылуу салынган добуштарды санап чыгууга бир нече күн жумшалышы ыктымал. Демек шайлоодо ким жеңип чыкканы эми 2 аптадагы добуш берүү күнүнүн кечинде белгилүү болбой калышы ыктымал. Коомдук пикирди сурамжылоо боюнча Дональд Трамп демократ атаандашы Джо Байденден артта келатат.
Доха аэропортунда Таштандыда жаңы түрүлгөн ымыркай табылгандан кийин бери дегенде 10 каттамдагы айымдар күчтөп медициналык текшерүүгө алынганы боюнча Катар кечирим сурап тергөө жүргүзүүгө убада берди. Жүргүнчүлөргө кыйынчылык келтирилгени үчүн ыңгайсыз абалдабыз, деди Катардын өкмөтү интернетте жарыялаган билдирүүсүндө. Ымыркай кароого алынып, абалы дурус экени айтылууда. АКШнын Филадельфия штатында шаарында полиция кара кишини атып салгандан улам 2 күндөн бери толкундоолор болуп жатат. Уолтер Валлас офицерлердин бычакты ташта деген буйругун укпай койгондо ага карата ок чыгарууга туура келген, деди полиция. Уолтердин психикалык саламаттыгы начар эле, дейт анын туугандары. Филадельфия эмки аптадагы президенттик шайлоодо чечүүчү таасир эте турган штаттардын бири болгон Пенсильваниядагы эң ири шаар. Түштүк Кореянын өкмөтү климаттын өзгөрүүсүн токтотуу аракетинде көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарууну нейтралдуу деңгээлге жеткирүү милдетин алды. Азияда ушуну менен 3-чү ири экономика климатты сактоо үчүн кескин чара көрүүгө өттү. Президент Мун Же Ын өлкө 2050 жылга карата көмүр кычкыл газдан арылат, деди. Экономиканы климатка жагымдуу негизге өткөрүүгө миллиарддаган доллар жумшалат, деп белгиледи президент. Айрым деңиз жээктери дельфин сыяктуу жаныбарлар үчүн өтө кооптуу болот. Алар тайызга кадалып өлүп калышы мүмкүн. Дельфиндер жээкке көп урулган ошондой жерлердин бири Американын түндүк чыгыш жээги. Бирок аймактагы куткаруучулар тобу дельфинди сактап калууга жетишүүдө. АКШнын Кейп-Кот аралында дельфин менен анын баласы жээкке чыгып калган. Жыл сайын аймактагы жүздөгөн жээкте суу тартылып тургандыктан жандыктар мурда өлүп калышчу. Бирок жаныбарлардын саламаттыгы аттуу эл аралык фонддун куткаруучу тобу алардын көпчүлүгүн куткарып калды. Кимдир бирөө дельфин жээкке чыгып калганын көрсө, куткаруучуларга кабарлап кое алат. Ошондо жакын арадагы куткаруучу топ ошол аймакка дароо жетип барат. Бул жерде биз ордунан жыла албай калган бир чоң жаныбарды кезиктирдик. Ошентип биз 30 секунданын ичинде ар бир куткаруучуга чалып, бардык ыктыярчыларды чакырдык. Дельфиндерди дарылоо үчүн мобилдик клиникага алып кетишет. Унаада баратып, алар дельфиндин саламаттыгын көзөмөлдөп, биринчи жардам көрсөтө алышат. Мындан сырткары жаныбарды дайыма нымдуу жана салкын жерде кармашат. Дельфиндин энеси олуттуу жарата алгандыктан куткаруучулар аны сактап кала алган жок. Бирок анын баласы дагы деле тирүү. Дельфинди көзөмөлдөп туруу үчүн ага атайын датчик кадалат. Сүт эмүүчүнү кайра сууга алып барып кое беришет. Биз 1998 жылы куткаруу ишибизди баштаганда жаныбарлардын 14% гана тирүү калчу. Бир нече жылдан кийин жаңы технологияларды, ыкмаларды өздөштүрүп, жаныбарлардын 78%ын сактап, аларды кайра жаратылышка кое берип жатабыз. Жаңы технологиялар жана бул команданын аракети менен учурда дельфиндин баласы кайра жашап кете алат. Жаңылыктардын соңунда социалдык аралыкты сактайбыз деп жатып, кол алышып учурашпай да калбадыкпы. Бирок америкалык бир аял Хэллоуин күнүндөгү салттын бузгусу келбей жолун табыптыр. Америкада Хэллоуин күнүндө жаш балдар коркунучтуу кийимдерди кийип алып, коңшуларын кыдырып таттууларды чогултушат. Бренди Балак айым коңшулардын балдарына аралыктан туруп конфеттерди түтүк аркылуу тарата турган жолун таптыр. Дагы эмнени ойлоп табар экенбиз? Бул жана башка жаңылыктар интернет сайтыбызда, дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан эл аралык жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радио программаны уксаңыздар болот. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Эфирде кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.